Жогорку кеңештин 29-июндагы жыйынында Акылбек Жапаров баштаган министрлер кабинетинин мүчөлөрү парламент жыйынына катышты. Анда өлкөдөгү экономикалык, социалдык маселелер боюнча маалымат берилди. Эл өкүлдөрү ишкерлердин насыяга байланыштуу көйгөйлөрүн, автоунаалардын терезесин караңгылатуу маселеси, маркумду акыркы сапарга узатуудагы айрым көйгөйлөр тууралуу өкмөт мүчөлөрүнөн маалымат алышты. Өкмөттүн карамагына алып атабыз. Карыздардын эсебинде. Жыйындын жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасынын айтуусуна караганда, быйылкы жылдын бюджетин аткаруу буга чейин бирөөлөрдүн чөнтөгүнө кетип жаткан акчаны бюджетке кайтаруу дегенди билдирерин айтты. Төраганын берген маалыматына караганда, фискалдык саясаттын натыйжасында бюджеттин кирешеси 32 миллиард сомго өсүп, 132 миллиард сом болгон. Бул 2020 жылга салыштырмалуу 64,5 миллиард сомго көбөйдү дегенди билдирет. Ал эми 2023 жылы карыздын эң чоң көлөмүн төлөнөрүн билдирди. Ошого байланыштуу бюджетти келерки жылы 500 миллиард сомго, 2024 жылы 600 миллиард сомго жеткирүү зарылдыгы бар экенин билдирди. Айрым учурларда 460 миллион долларга чейин тышкы карызды төлөйбүз. Мунун ичинде 80%дан ашыгы тышкы карыз. Эмне үчүн эле биз консолидацияланган бюджеттин көлөмүн 400, 500, 600 миллиард сомго жеткирели деп жатабыз. Анткени мамлекеттик карызды тейлөөгө алдыңкы 5 жыл катары менен биз 35 миллиардтан 50 миллиард сомго чейин сомдун тегерегинде каражат жумшап турушубуз керек. Анын ичинен жана мен айтып кеткен 80-85% тышкы карыздын ичинен 50%дан ашыгы Кытай Эл Республикасынын Эксим банкына төлөйбүз. Ал каражаттарды кантип жана кайдан табабыз деп 5 жыл катары менен ойлонушубуз керек. Ошол эле учурда Жапаров, эгерде Кыргызстан Кытайдагы карызды төлөй албай калса, бир топ ишканалардын башкаруусу башка багытта болуп каларын түшүндүрдү. Мына ошондуктан баарын биримдикте иш алып барууга чакырды. Төлөй албасак, Бишкек ТЭЦтин башкаруусу, Датка Геминдин башкаруусу, түндүк түштүк альтернативдик жолго болгон башкаруулар бөлөк бирөөнүн колуна өтөт. Ушундай моюнга илинген жиптен кутулушубуз керек. Кудай сактасын деп эле отура бербей, баарыбыз бир туунун астында биригип, бир багытта иштешибиз керек. Көз карандысыбызды сактап калышыбыз керек. Жок дегенде экономикалык жагынан дагы катуу туруштук бере алабыз деп мен эсептейм. Серепчилердин айтымында Акылбек Жапаровдун маалымат берип, ачыктап жатканын жакшы жышан катары сыпатташат. Бирок ошол эле учурда түрдүү пикирлер жаралып жатканын айтышат. Кыргызстандын карызын бир эле өкмөт эмес, ар бир кыргызстандык ойлонушу керек деген пикирде. Эгерде төлөбөй турган болсок, биздин керек болсо эгемендүүлүгүбүзгө коркунуч жаралышы керек. Мүмкүн деп кече ачык эле айтып атат. Эми канткенде дагы мамлекеттин ошол бир эсеби болуш керек. Төлөбөсөк болбойт чындыгында. Ички карыз деген бар. Ички карыз дагы мындай оңор эмес, азыр көлөмү чоңоюп кетип аткандыгы жөнүндө. Биз көбүнчөсү ошол саясат менен эле алектенип калып атабыз. Экономикалык мондай бир туруктуу саясатыбыз жок болуп калып атат да. Эми кантип төлөсө болот деп. Шаарда карасаңыз, бир эле Ош шаарында эмес, бүтүндөй майда шаарларда керек болсо курулуш компаниялары канчалаган көп кабаттуу үйлөрдү куруп атат. Бери дегенде ошол бир компанияда курулуштап 40-50 адам иштеп атат. Бирок ошолордун кирешеси, бир мамлекетке чегерүүсү болуп атабы? Жок андай нерсе. Башка тармактар, мына ресторан, кафе бизнестеринде канчалаган адамдар иштеп жүрөт. Кыскасы, ушул баягы жарандарды иштетүүдө жеке сектор канчалык баягы көмүскө экономиканы жүргүзүп атканы маалым болду. Менимче, ушул аз-аздан баштап болсо дагы өтө өнүгүп кетпесек дагы экономиканын өсүшүн туруктуу сактап калганга биринчи кадамдар жасалыш керек эле. Ал эми токтоп турган ишканаларды сатуу саясатынан аны кайра ишке киргизүү колго алынары айтылды. Мисалга, Майлуу суудагы электр лампа заводун мамлекет кайтарып алып, аны модернизациялоого 1 миллиард сом каралган. Ошондой эле Кара-Балтадагы Ремзавод, Кара-Балта шаарындагы Даназык мамлекеттик ишканасы дагы мамлекетке кайтарылды. Токтоп турган ишканаларды ишке киргизүү аракети жүрүүдө. Дагы 10го жакын ишканалардын баарын биз кайра өкмөттүн карамагына алып атабыз. Карыздардын эсебинде жана приватизация болуп атканда, же болбосо ар кайсы келишимдердин негизинде ар кайсы кишилер менен алып алган компаниялардын баарын тең бизге Кыргыз өкмөтүнүн астында милдеттенмелерин так аткарбаса, биз ошо ишканалардын баарын кайра өзүбүздүн карамагыбызга алып атабыз. Кара-Балта килем комбинатынын базасында синтетикалык жана жарым синтетикалык кездемелерди жана тигүү буюмдарын чыгаруу боюнча текстилдик кластерди ишке киргизүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Пакта текстилдик кластерди түзүү боюнча маселе иштелип жатат.
Анын базасында пахта тазалоочу заводду, жип чыгаруучу фабрикасын, текстилдик фабриканы жана машина трактордук паркын, ошондой эле май чыгаруучу заводдорду уюштуруу башталды. Эске салсак, мындан тышкары Жапаров туризм багыты боюнча дагы маалыматтарды кенен айтып өттү. Мимоза Жаныбек кызы, Мирзат Нуманов, Ынтымак, Ош шаары.